номер 20 Ажек жалпы орто билим берүүчү мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Шерикбаева Аклай. Кыргыз адабияты сабагы 10-класс. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алыкул Лира океанынан суусун кандыра ичкен акын. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар силер кыргыз поэзиясынын албы, чебер котормочу, драматург, өз заманынын новатор акыны Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгы боюнча билимдериңерди тереңдетесиңер. Акындын өмүр таржымалы, жашоодогу көргөн кыйынчылыктары, оор турмушу ырларынын жаралышына негиз болгондугун түшүнөсүңөр. Андан ары акындын поэзиясындагы чебер психологизм, көркөм эмоция жана терең идеялык мазмун менен тааныш болуу аркылуу жан дүйнөңөрдөгү чыгармачылык жигердүүлүгүңөр өнүгөт. Ал эми бүгүн акындын чыгармаларын көркөм окуу, кайталоо, угуу аркылуу поэзияга болгон кызыгууңар артып, жашоого оптимисттик көз караштарыңар калыптанып, адептүүлүккө, боорукерликке, ата мекенди сүйүүгө тарбияланасыңар. Сабактын жүрүшүндө алгач Алыкул Осмоновдун Ак кайың аттуу ырына жазылган обонду өрдү угабыз. Жарашыктуу жаштайын, жадыраган жасайын, жаш күнүмдөн тең өзгөнү жакшына каяккайын, жаш күнүмдөн тең өзгөнү жакшына каяккайын, бутагына коноюн, кыштын жолун тороюн, жаштыгымды менден алай, аккан суң болоюн, жаштыгымды менден алай, аккан суң болоюн. Балдар, жаңырган музыка жан дүйнөбүзгө жагымдуу маанай тартуулады деген ойдомун. Ал эми бүгүн силерге өтө турган сабагымдын темасы Алыкул Лира океанынан суусун кандыра ичкен акын деп атоо менен өзүнүн калемдеш замандаштарынан таланты да, тагдыры да бөлөкчө. Кыргыз поэзиясы дегенде көз алдыбызга элеси тартыла калчу чебер котормочу, драматург, поэзиябыздын чолпон жылдызы деп таамай айтылып келген өз заманынын новатор акыны Алыкул Осмоновдун өмүрү чыгармачылыгына дагы бир жолу кайрылып, анын миң кырлуу талантына болгон таазим катары сабак поэзияга айландырмакчымын. Акын аз жашады. Бул өмүрдө анын жашоосу айтарлык кубанычтын кучагында өткөн жок. Ал 3 жашында ата энесинен томолой жетим калып, жакырчылык, жетимдиктин оор азаптарын башынан далай кечирет. 1925-жылы Фрунзе шаарындагы жетим балдар үйүнө кабыл алынгандан тарта анын жашоосу бөлөк нукка бурулат. Табиятынан зирек, сезимтал бала тез эле окуганды үйрөнүп, ушул жерден адабий китептерге кызыгуусу артып, анан өз алдынча ырларды жаза баштайт. Башынан сылаган тарбиячысы урус аялынын мээрими ага өчө шык дем берип, далай таттуу даам жедим колуңдан, кем көрбөдүң өз бир тууган бооруңдан, начар экен батоңолсун бала деп, шашып турдуң чала уйкулуу ордуңдан деп таамай айтса, балакатка жетип балдар үйүнөн узатып жаткандагы абалын мени акырын аман бол деп узаттың, көзүң карап өзүң минген бозаттың, колумду алып ылдый карай бергенде мөлт-мөлт акты тоголонуп көз жашың деп өтө элестүү не бир сыйкыр сөздөр менен сүрөттөп, жан боорумдай көңүлүмдө көз жашың, ата энеден көз жаш көргөн эмесмин деген акыркы эки сабында өз жашоосундагы адам баласынын каңырыгын түтөткөн не бир арман, муң зарын, ата энеге болгон
орду толгус купуя кусалыгын баянбайт. Акын поэзияны жөн гана кесип эмес, өз жашоосун жандаган өмүр шериги катары аздектеп, ага не бир сугуу өңүтүнөн кыя багып, өз өмүрүнүн ой сезимдерин, кайгы касиретин ыр кылып, кыргыз поэзиясына жаңылык киргизгендигинин алгачкы далили катары Бөбөкө деген ыры болгон. Өз өмүрүндө ата эне мээримин көрбөгөн акындын жашоосундагы эң бир бактылуу көз ирмемдерин камтыган доору да узакка созулбай, Жыпар аттуу кызынын 15 күндүгүндө чарчап калышын, тооруй басып, тосуп чыгып жолумдан, бурай кармап, майыштырып оңумдан, жаш өмүрдө жаңы бөбөк көрөрдө, таш боор өлүм тартып кетти колумдан деген ырсаптарын окуган адамдын каңгырыгы түтүп, ой сезими бүркөлбөй койбойт. Жогоруда белгилегендей, акын өз чыгармачылыгында өзү теңдүү каламдаштарына салыштырмалуу өмүр, өлүм, жашоо темасына эрте кайрылгандыгынын дагы бир себеби аны жаш кезинен коштогон учук оорусунун азабы болчу. Бул дарт менен ал ымыркай кезинен алып урушуп, өлүмдү ойлоого аргасыз болгон. Анын далили катары ырас өмүр кандай кыска, кандай аз, тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас, бирок чиркин аздыгына мейлеле, анын октой тездигине катат баш. Кечээ гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген 30 жаш деп, өз өмүрүнө ушул учурда эле боз ат минген карлык же өлүмдүн жакындыгын туйгандай сезсе, токточу өмүр, токтой турчу, токтой тур деп жалынып, анын өңүн көзүң чуңкур, өңүң кансыз, сары сур деп сүрөттөп, тил албассың, жоголо бер, кете бер, сенден күчтүү, сенден өжөр бул учур, 15 жолу улам кайра туулуп, 15 жолу жашарбасам карап тур деген таасын айтылган саптарында өлүм менен кебелбестен кармашкан шердей элес калтырат. Акын көлдү сүйдү. Анын кооздугун өзүнүн небир кайталангыс ырсаттарында бере алды. Дагы бир ырында ысык көл, сени сүйдүм, сени ырдадым, ырыма өзүң болдуң бел кылганым деп андан чоң күч кубат алганын баяндаса, көлдө жүрдүм, көл боюнда бойлодум, 90 ирет көргөнүмө тойбодум деген ырсаттарын окуган адамды анын ажайып бир кооз сыйкырына тартат. Ал эми турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун деген саптарында анын миң бир сырлуу табияттын бизге берген белеги экендигин, аны аздектеп сактоого үндөгөн сүйт. Бүт дартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун ата журт деп, ата журтка өз баласын аялогон энедей кайрылганы акындын айкөлдүгүн, кең пейилдигин, өз мекенинин патриоту экендигин дагы бир жолу айгинелейт. Акын махабат темасына көп кайрылган. Анын алгачкы тун сүйүүсү Айдай менен болгон жолугушуусу не бир ажайып, не бир сүйүү сезимдеринен оргуштап, чоң чыгармачылык элгүүсүн пайда кылгандыгын баарыбыз билебиз. Бирок бул жолу да акын жолсуз эле. Аны ата энеси башка бирөөгө күйөөгө узатып, жашоосунун дагы бир соккусуна туш болду. Сүйүүнү акын билем анын туш тарабы терең жар, өзү зоокка түш жете албай болгон зар деп анын кол жеткис бийикте экендигин белгилесе, сүйгүм келет жаш жандырып, жаш болуп, жашымды алдап, жаш кайыңдай мас болуп деген не бир эргүү, өзгөчө шык менен берип, аягында өзүнүн сүйүүдөн да жоо болбогондугун мойнуна алып, бул жашоодо жеке турмушта өзүн алсыз, жолсуз инсан катары сезип, мен уялам, мындан уялам, көзгө толоор бир чоң эмгек кылбагам деп өкүнүп, өз жашоосуна алымсынбай чөгүп жүргөн күндөрү да жок эмес. Анткени менен акындын максаты чоң эле. Бир четин мүлдө кыргыз көтөрө алгыс,
чоң эмгек кылсам деп эңсегендей, ал өз элине поэзия деген чоң булакты берип кетти. Ал булак куттуу жерибиздин, элибиздин чаңкоосун кандырып тургандай элес берет. Ал укул Лира океанынан суусун кандыра ичкен акын деген улуу кеп бекер жерден чыкпаганы мына ушундан. Жогорудагы сансыз эмгектери аркылуу акын өзүн кыргыз поэзиясында өлбөс, өчпөс кылып жарата алды. Ал эми бүгүнкү сабагымды акындын төмөндөгү ыр саптары менен аяктамакчымын. Таштан болор, кумдан болор төшөгүм, аз да болсо сыртта калар сөздөрүм. Өлсөм дагы жаратып мүрзөмдү, буудан болуп таскак салып өтөрмүн.